Түнде дагы уйкудан безип кетебиз. Ошо кызым ыйлап турсам мен деле ыйлайм. Менин тилегим ушул, Алламан да сурайм, сиздерден да сурап кетем. Мен деле жөн тура албайм. Биздин деле жүрөктө өйкөйт. Ушу кызым жакын кайбалы эл катары болуп кетсе экен деген тилек. Анан ушу мына жаңы төрөлгөндө мондай биягында домпогу бар эле. Кызым кичинекейинде ачык, айкын тарсылган кыз эле. Күн өткөн сайын анан өзүнө кирип, өзү менен өзү болуп атат. Анан мен ошондагы ушу дартына шылталайм. Саламатсыңарбы? Менин атым Чинара, мен Дананын апасы болом. Бул Дана кызыбыз төрөлгөндө эле ушундай диагноз менен төрөлдү. Диагнозу 4 даражадагы кифосколиоз. Анан биз төрөлгөндөн баштап эле жолдошум экөөбүз врачтарга чуркай баштадык. Чуркап билсек, мындай кызымдын кифосколиозу аябай оор даражада экен. Ал жөн эле лечение болбойт экен. Операция аркылуу эле лечение болот экен. Тилекке каршы биздин республикада андай операциялар жасалбайт экен. Анан ал Европаларда, Турция, Кореяларда жасалат экен. Жолдошум экөөбүз билдик. Алардын суммасы дагы аябай чоң экен. Кичинекейинен баштап эле биз ага карабай лечебная физкультура, массажга дагы алып бардык. Баары бир үмүт деген үмүт экен. Жакшы болуп калабы деп. Бирок ал жардам берген жок. Анан кой деп ушу операция кылдырсакпы деп отурабыз жолдошум экөөбүз. Операциянын суммасы аябай эле чоң экен. Биз жолдошум экөөбүз иштеген адамдарбыз. Андай сумманы чогулта албайт экенбиз. Анан ошондон улам, урматтуу кыргыз элим, силерге кайрылып кетет элем, жардам бергиле. Кызыма операция алганга. Саламаттасыңарбы? Кыргыз элим. Биринчиден ушу менин неберем, кызымдын кызы. Ошо кызым ыйлап турса мен деле жөн тура албайм. Биздин деле жүрөктө өйкөйт. Ушу кызым жакын кайбалы эл катары болуп кетсе экен деген тилек. Анан ушу эне экен мен деле. Эне деген бардык эле энелерди ойлойм ушундай, мендей болуш керек деп. Анткени балаң ыйлап турса жөн тура албайт экенсиң. Бул биринчиден, экинчиден мен ушу кызымдын дартына ушундай бир немелер, азаматка окшогон азаматтар чыгып, ушундай жумушту бүтөрүп атканына мен абдан мындай ыраазы болом. Кыргыздарыма деле кайрылып кетем. Мына жаңы төрөлгөндө могу жагында дөмпөгү бар эле. Анан ошону лечебная физкультурага барып, массажга барып, араңдатып кетиргенбиз. Анан мына өзү кыйшаганы ушундай бара-бара бул күчөп атат. Анан даражасы 4 даража кифосколиоз, бул эң оор даражадагы кифосколиоз. Буну только операция менен түзөлтөт экен. Түндө дагы уйкудан безип кетебиз. Кызым ыйлап турсам мен деле ыйлайм. Менин тилегим ушу, Алламан да сурайм, сиздерден да сурап кетем. Мен азаматка дагы айтага кетерим. Анан ушундай чоң жумуштарды уюштуруп аткан экен, мен ишенем.
Ошо менин кызым деле ошо элдин көптүн катарында жакшы болуп кетет. Анан кыргыз эли мен деле мен ошо элдин көптүн катарында суранып кетем. Ошо операция өтө кымбатыраак экен. Анан канча чогултсак деле ага мындай жетпейт экен да. Көз жетет. Ошол ошентип эле Алламан да сураймын, мынан сиздерге да узун өмүр келип, ушинтип эл үчүн иштеп бергениңиздерге мен дагы ыраазы болуп атам. Өмүр берсин сиздерге дагы. Ушундай аракет кылганыңыздарга Кудай Таалам дагы жардам кылсын. Кызым кичинекейинде ачык, айкын тарсылган кыз эле. Күн өткөн сайын анан өзүнө кирип, өзү менен өзү болуп атат. Анан мен ошондагы ушу дартына шылталайм, анткени байланыштырам. Анткени кызыман өзүнөн сурайм, кызым, мектептен эч ким сени мындай башкача сөз менен айтпадыбы, сени бөлүшпөйбү десем, жок мама, баардыгы жакшы деп коет. Бирок баары бир мен эне жүрөгүм сезет да. Ушу дарт көп эле нерсеге буга кызыма жол жаап атат. Ошого байланыштуу сиздерге кызым изденип жүрүп кайрылып атат. Ошо жардамыңыздарды сурайбыз биз. Кыргыз элинен дагы, сиздерден дагы. Анткени ошо жакшы болуп, ошол жумуштарын көрдүм мен дагы. Ушундай тилек кылып атам, менин кызым дагы ошондой жакшы болуп кетсин деген ой бар. Тилегим да ошол. Ар бир эне мендей болуш керек. Ошо кызым ыйлап турса мен да ыйлайм. Даанам жакшынакай болуп кетсин. Ошону сиздерден үмүт менен жашап келет экен бул биздин адам баласы. Ошол үмүттөр Кудай дагы, Аллам дагы кошумча болуп аткарсын. Анан сиздерден да суранып кетебиз. Менин кызым айтат, ошо Азамат деген бала андай мындай деп. Азаматтын атын угуп атам, бирок өзүн көрө элекмин. Көрүшүп каларбыз. Азамат да колунан келген жардамын аябайт деп түшүнөм мен, угуп көрүп кызыман. Ошол булар высший образованный экөө тең. Күйөө балам дагы, кызым дагы иштешет. Анан элге окшогон мындай бизнес дегендей, тиңдей мындай жок. Айлык менен иштешет. Ушинтип жашап келе атышат. Баягы Союз учурундагыдай элебиз. Ошол балам мен тилегим ошо кызым элдин көптүн катарында жакшынакай болуп кетсе экен деген тилек. Аттуу кыргыз элим, мен сиздерден суранып кетер элем. Эзелтеден бери кыргыз эл эң акылдуу эл, акылман эл болуп эсептелген. Чоң иштерди чогуу бүтүрчү элек. Ошондон улам мен сиздерден суранам. Мен кызыма жардам бергиле, кызым экөөбүзгө, операциябызга. Мен ишенем. Анан бул фондду мен изденип жүрүп YouTube'дан тапкам. YouTube'дан карасам, мен кызымдай балдар бар экен. Ошо балдардын лечениясын Азамат аракет кылып, ошо элдин жардамы менен көп нерсеге жетет экен. Анан мен дагы ошо чоң үмүтүм менен Азаматка кайрылдым элем. Азаматка да чоң рахмат, ушунчалык келип мына жөөп биздин проблемабызды дагы элге билгизип жатат. Чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Урматтуу менин кыргыз элим. Бул кыргыз эли башынан эле тарыхтан келе жаткан нерсе, кайрымдуу, ак ниет, жакшы адамдардан, элдерден болобуз. Ошон үчүн мен сиздерден суранып кетем. Көңүлүңүздөргө алып, ушу менин неберем жакшынакай болуп кетсе экен деген тилекте мен сиздерге кайрылып атам. Ишенем мен кыргыз элиме. Ушу жардамыңыздарды берип коюңуздар.